Биокежи органикалык кыймыл федерациясы акыркы 3 жылдан бери Талас районунун Талдыбулак жана Көпүр-Азыр айылдарын органикалык аймак катары тандап алып, бүгүнкү күнгө чейин алгылыктуу аракеттерди жүргүзүп келет. Бул аймактарда жүргөн иш аракеттерди жеринде көрүп, тажрыйба алмашуу максатында Тажикстан Республикасынын дыйкан фермерлери айыл чарба тармагы боюнча окумуштуулар келишти. Ондон ашуун тажик туугандарды алгач Талдыбулак айылынын тургундары жылуу маанайда тосуп алышты. Тажик туугандар алгач Талдыбулак органикалык аймагынын кеңсесинде болушуп, мында түзүлгөн жамааттардын кол өнөрчүлүгү менен жакындан таанышты. Апалардын элечеги, деги эле аял кишиге таандык кийимдер, кол иштери келген коноктордун кызыгуусун арттырды. Мен Тажикстандан келдим. Буга чейин кыргыз эли тууралуу жалпы маалымат билчүмүн. Бирок азыр жакындан таанышып, жашоо турмушту, дыйканчылыкты, кол өнөрчүлүгү менен жеримде көрдүм. Өзгөчө аял кишинин кийими, баш кийими элечекке абдан кызыгып жатам. Биздин маданий баалуулуктарыбыз окшош. Албетте, бирок өзгөчөлүктөр бар. Тажрыйба алмашууга келген тажик туугандар Талдыбулак Ак Коргон айылдарынын айдоо талааларында болушту. Жаз алды менен тигилген картошканын жели сортунун өсүшү, анын түшүмдүүлүгү туурасында кене маалымат алышты. Бир туп картошкадан кеминде 20дан ашуун даана картошканын түшүмүн көрүп, анын багып өстүрүү эрежелерин сурап жатышты. Азыркы учурда картошканы акыркы сугаттан өткөрүп жатышат. Эми бир айдан соң казылат. Ага чейин түшүмдүүлүк мындан дагы чоңоет дейт дыйкан. Талдыбулак айыл аймагы органикалык аймакка киргенден кийин ошол жалпы бизде эч кандай мындай химиялык препараттар колдонулбайт. Эми дыйкандар өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша картошка айдашат, арпа, основной көп жылдык чөп да, экспертсет бет айдашат. Быйылкы жылы ушу картошкалар 4 сугаттан өттү. Айыл немеден быйыл эми күн ызык байланыштуу 4 алды арты 5, алды 4 сугарды. Арпа 1 сугаттан өтүп, алды чабыктан өтүп калды. Түшүм буюрса жаман эмес. Негизгисинен эле анан шалба чөптөр чагылат эми ушул күзгө тарта. Анан арпанын өзүттөрү мүмкүнчүлүгүнө жараша ошо себишет, канча багы керектөөсүнө карата. Эми мынакей бул чабыкка келип калды. Азыр ушу комбайн азыр биз бошоп калса эле биз чаптырган турабыз. Талдыбулак айылы бийик тоолуу аймакка кирет. Бул аймакта аба ырайы катаал, башка аймактардагыдай жашылча жемиштер анчейин быша бербейт. Бирок буудай, арпа, көп жылдык чөп жана сайыз, сарымсак, картошканын түшүмдүүлүгү жакшы болот. Эгин талаасына барган тажик туугандарга эч кандай химиялык азыктар берилбей тургандыгын жана малдын кыгы, биогумустун жардамы менен түшүм алынарын дыйкандар айтып беришти. Аба ырайынын мындай суук аймактары Тажик өлкөсүнө дагы бар экендигин жана мындан ары эки өлкөнүн окумуштуулары биргелешип иш алып баруу сунуштарын келген делегация өкүлдөрү айтышты. Долина, можно сказать, значит, Таласской области, да, это долина чем, например, мне как ученый понравился, очень такой просторный, чистая вода, чистый воздух, и самое главное, постоянно здесь дует ветер, то, что надо для налаживания семеноводства всех сельскохозяйственных, в частности картофеля, значит, вот пшеница мы здесь вели, ячменя, эспарсета и других культур. Поэтому я считаю, что вот нам необходимо ученым из Киргизии и Таджикистана на основе какого-то договора о научном сотрудничестве, значит, привести некоторые коллекционные материалы нашей селекции и ваши, значит, селекции и провести, обменивать, значит, селекционным материалом. Это очень важно для того, чтобы обогащать научный потенциал двух республик. Так как это две республики соседние, они очень по климатическим условиям их очень похожи, и совместные ведение исследования на таких прекрасных зонах, у нас тоже такие зоны есть, дает нам очень большую пользу для усиления, для обеспечения продовольственной безопасности в будущем. Биокежи органикалык кыймыл федерациясы эрте жазда Талдыбулак органикалык аймагында айыл чарба жабдууларын алып берген. Картошка экич, казгыч жана жөөк салгыч. Бул жабдуулар менен дыйкандар талаа жумуштарын бүткөрүп алышкан. Ал эми айыл тургуну Асыл Иманалиеванын чарбагында бүгүнкү күндө жоголуп бара жаткан көкөлөгө картошкасы, сабиз, кызылча, пияз, капуста, калемпир эккен. Быйыл байкоо катарында бадыраң, помидор да айдаган. Бадыраңдын түшүмүн алып жатышса, помидорлор кызара элек. Бул чарбактагы баардык жашылча жемиштерди үй кожекеси биогумустун жардамы менен азыктандырып өндүрүүдө. Чакан иште биогумусту көбөйтүүнү да колго алган.
вот в этом хозяйстве, да. Бул үй бүлөнүн чакан чарбагын көрүп абдан кызыгып жатам. Башында аба ырайы катаал деп айтышкан. Бирок ага карабастан байкоо катарында жашылча жемиштердин бир канчасын эгиптир. Башкысы экологиялык таза продукция өндүрүлүп жатат. Анткени бул чарбакка керектүү азыктардын баардыгын биогумус аркылуу даярдап берип жаткандыгы эң жакшы көрүнүш. Биз бул үй бүлөдөн чоң тажрыйба алдык. Это начало всей этой органической земледелия. Ушул убакта айылдагы Муратбек Туйтунов атындагы орто мектебинин мугалимдери Айбилим долбоорунун алкагында жаңы методикалык ыкма менен сабак өтүү жолдору тууралуу семинарга катышты. Анда белгилүү болгондой мектеп окуучуларына өтүлүүчү 7 сабактын жаңы ыкма менен өтүлүшү тууралуу кенен баяндама жасалды. Анда этноэкология, эко-маданият жана башка улуттуу темаларда окутуу өткөрүлдү. Буга кошумча элибиздин байыркы унутта калган музыкалык аспаптарын кайрадан жайылтуу багытында мугалимдерге кеңири түшүнүк берилди. Негизинен ар ким баягы өзүнүн билген тажрыйбасын алмашкысы келет. Биздин багыт болсо, ушул Сачакет плюс борбору көп жылдардан бери Кристенсен фондунун демөөрчүлүгү менен унутта калган улуттук аспаптарды жана алардын күүлөрүн кайра жаратуунун үстүндө иштеп келе жатабыз. Бүгүнкү күндө көптөгөн аспаптар кайра жаралды. 200дөн ашык күүнү биз ар кандай булактардан өзгөчө мына Кыргыз радиосунун алтын казынасынан алып, нотага түшүрүп, иштеп чыгып кайрадан жайылтуунун үстүндөбүз. Көптөгөн китептер, дистер чыкты дегендей. Мына ошол өзүбүз топтогон бай тажрыйбаны ошол бүткүл Кыргызстандын региондоруна жайылтууга, таратууга аракет кылып жүргөндөгү кезибиз азыр. Талдыбулак айылдын мектебинде өзүбүздүн лекциябызды окудук. Ушул эски унутта калган аспаптар жөнүндө жана алардын күүлөрү жөнүндө кеңири түшүнүк бердик десек болот. Жалпы Кыргызда таза музыкалык аспап болуп, чыныгы музыкалык аспап болуп эсептеле турган аспаптардын саны 25 барабар экен. Бир замандарда мына 20-чы кылымдын экинчи жарымында, өзгөчө 70-80 жылдарда бул аспаптардан 3-4 гана калган. Саналган аспаптар калган аспаптар бул колдондон чыгып унутта калган десек болот. Ошондой эле аспаптар менен бирге алардын күүлөрү дагы ойнолбой, сакталбай калгандыгы бар. Биз мына 30 жылдык менен тажрыйбам бар. Бул аспаптарды кайрадан жаратуу үчүн болгон булактардын баарын изилдеп келе жатабыз. Өзгөчө бизге жардам бергени бул Манас эпосу болуп эсептелет. Өзүңөргө белгилүү болгондой, дүйнөнүн бул улуу эпосу Кыргыздын жашоо турмушунун энциклопедиясы деп койсок болот. Мына ошол Манас эпосунда кыргыз аспаптарынын басымдуу көпчүлүгү сүрөттөлөт. Керек болсо, айрым аспаптар эмнеден жазылат. Ошондон бери айтылган. Ошондой эле аспаптын функционалдык ролу, кандай учурда ойнолгон, кандай күүлөр ойнолгон, ошондон бери сүрөттөлүп айтылат. Мисалы үчүн ал жерде чыңыроон деген аспап бар. Бирке карашы мына бүгүнкү күнгө чейин чыңыроон аспабы жеткен эмес. Чыңыроон аспабы жөнүндө маалыматты биз Манастан алабыз. Көрсө ал сурнайдын бир түрү экен, бул жезден жасалган түрү. Анын функционалдык өзгөчөлүгү бул аскердик аспап болгон. Ошол аскердик жүрүштөрдө ойнолгон сурнайдын түрү болгон деп айтсак туура болот. Күүлөргө келе турган болсок, мисалы үчүн унутта калган аспап деп атабыз. Чыңыроон. Муну ойногон кишини көргөн жокпуз, жасаган кишини да көргөн жокпуз. Бирок чыңыроон деген аспап бар. Бар экендигин билебиз. Мунун күүлөрүн кантип кайрадан алып чыктык дегенде, бизге башка аспаптар жардамга келди. Тилекке жараша Кыргызда бир аспаптын күүсү экинчи аспапка салынып ойнолуп келген. Кыякта чыңыроон күү деген күү бар. Чыңыроондун күүсү кыякта сакталган.
Сурнайдын толтура көбүсү кыяк менен колубузда сакталган. Мына ошентип биз ал аспаптардын күйлөрүн кайрадан жандандырып атабыз. Ошол кыякта ойнолгон, колубузда ойнолгон боюнча нотага салып, кайра сурнай менен чыңыроонго салып ойногондо эле дал өзү болуп келип калып атат. Муну чекесинен акырындан колубуздан келишинче алып чыгып атабыз. Мына былтыр салттуу музыка жумалыгынын аягында гала концертте биз байыркы ансамбльде ойнодук. Бул ансамбль кабар берүүчү аспаптар ансамбль. Мындайча айтканда аскердик ансамбль. Ошол аспаптар биз ойноп чыктык. Ал жерде доолдун эң чоң түрү, доолбостардын эң чоң түрү, майда түрлөрү, ошондой эле мына мен айтып өткөн чыңыроон, сурнай, герней, жезнай деген аспаптар ойнолду. Дукту көтөрүүчү укмуш музыка болот экен. Бекеринен аскерлер жок аттанарда, чоң казаттарга аттарарда ошол аспаптар ойнолгон эмес экен. Анткени себеби биз ошол уккан элдин реакциясынан ошону байкадык. Бул абдан бир чоң элге энергия, күч берүүчү кыйын аспаптар экен. Бул байыркы аспаптарыбыз манаста айтылган кабар берүүчү аспаптар. Негизинен азастан ушул аспаптарды кайрадан жаратуунун, таратуунун, элге жайылтуунун үстүндө иштер жүрүп атат. Кристенсен фондуна биз абдан терең ыраазычылык билдиришибиз керек, себеби мына ушул уюмдун, ушул коомдун, ушул демөөрчүлүгү менен ушунун баардыгы бүгүнкү күндө ишке ашып атат. Тажик туугандарды андан соң ак кайыңдын боюнан ак элечек апалар жылуу маанайда чирге жыяр майрам менен тосуп алышты. Байыртан келе жаткан эки элдин достугу даңазаланып, кубангандан ышанга бөлөнгөн майрамдын катышуучулары бийлеп алышты. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Hoş geldinizler. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Güldeycan, açılan güldeycan, kızıl çoluk güldeycan, kızıl güldeycan, güldeycan, güldeycan. Андан соң элибиздин байыркы салты ширге жыярдын маанисин айыл тургундары атайын сакынаштырылган көрүнүш менен түшүндүрүштү. Assalamu alaikum. Бул ата бабабыздан калат келаткан салт. Бул баягы ата мурасы, эне мурасы. Бул жайлоого баардыгы көчүп чыгып, ар бир өзөндө өзүнчө жайлоодо жүрүп, анан кайра кыштоого көчүп келгенде биригишип, анан сен жайлоодон эмне көрдүң, эмне жедиң дегенде ошол жактан сактап келишкен. Курут майларын, сүрсүгөн эттерин, кул жебестердин баарын сактап келишкен. Ошолорду кайра келип, баягы көчөгө жаккага келгенде баягы элге берген, тараткан. Бул анткени немеде ата бабадан келаткан акыркы кымыстарын, каймак майларын, сүрлөрүн ошо эл ооз тийсин деп атайын жыйнап келишкен. Бул салт, бул берекенин, молчулуктун, токчулуктун берекеси ошо ата бабадан келаткан салт. Анан биздин айылдын бул маарекеси мына биокежинин ушул тараткан ушул салтты кармагыла десе эле биздикилер биринчи эле ширгел жыяр деп элде унутта калган баягы эмени улутта калган тамактардын баарын жасап
каада салтты ушинтип бирден жылга көрсөтүп, бул жаштарга сабак, билбегендерге билсин деген мурас. Бул ата бабадан калган мурас. Ошол мурасты сактап келатабыз. Бул айылда ушу менен 3-чү жолу өтүп атат. Жайылтып атырбыз. Анан эми азыркы салтты менен каракол менен эки жак бирдеп өткүзүп атыр кезек менен. Ширгежер майрамында айылдын өнөрпоз апалары, аткаруучу уулдары ырдап көпчүлүктүн көңүл кушун көтөрүштү. Kırgız biyin ürünü Kızı dalın ömürdü Kız jigitler bir kıdırsan da düğünüdü Atmay kırgız bilesin Arulan töpüylösün Çekil bolgun bulunan adamlar Bali kırgız bilesin Çırasında karada çıkan gül kayır Çalından kanada ösündün sayır Canımda karada bulbul sayrasa Çaraşat kanada gülüm ansayır Güldün bir kanada güldür gezeken Güldürdün kanadan malı çazeken Çazdı bir kanada güldü çaynakan Çaştardın kanadan malı uşeken Duvulday karada gülgüle çanaşkan Uralın kanada birin karaşkan Bulu bir karada gülgö bir tamçı Buldurmuş kanada bizge çaraşkan Çok rahmat. Ал эми тажик туугандарга кыргыздын тушо кесүү салты көрсөтүлүп, ак баталар берилди. Айланайын. Ак болсун жолуң, ишиң оң болсун. Сен атасы менен бир бактылуу бала бол. Ay azamаттар, канаманда алкыштап кол жаап коебуз. Жигит азамат. Келечекте бүлүк кыймандуу кыздардан болсун. Бол. Бара бериңиз. Тушоолор кесилип, элден бата алышат. Бүгүнкү жолуңар кыдыр болсун, жолдошуңар кыдыр болсун. Бактын мамлекетке салым кошкон эр азаматтардан болгула. Бүгүнкү майрамыбыз Ширгежер жолу шыдыр болсун, дайым ушул элдин ынтымагы керем болсун. Балдарыбыздын бакыты таалай жол ачылсын, баардыгы жакшылык болсун. Байрамыңыздар менен. Болсун. Таджикстана
мы вообще восхищены. Вот сколько у вас ритуалов, сколько у вас, значит, вот такие традиционные знания. А вот сегодня мы стали свидетелями, значит, такого соревнования. Вот, значит, эту девушку, да, значит, она была крепкая, здоровая, она была счастливая, она была, значит, в дом, когда она растет, это в доме было изобилие, чтобы Бог, что ее родители, и что весь это, который вот здесь мы присутствуем, чтобы всем дал Бог изобилия, здоровья и крепкого сотрудничества, дружба и всем хорошего на белом свете. Аминь. Айтқаныңыз келсін. Рахмат вам. Спасибо вам. Ал эми борбор шаарыбыздан келген Устаз Шакирт плюс салттуу музыка борборунун көркөм жетекчиси Нурлан Нышанов көнөргөн күүлөрдү унутта калган аспаптар менен чертип берди. Азыр айткандай бадалдардын катуу түрүнөн жасалат. Ошондой эле бизде бул аспапта күй ойноо салты абдан өнүккөн. Көпчүлүк элде бул аспапта күй ойнобойт болгону жөн гана ар кандай үндөрдү чыгарып бир көркөмдүк үчүн пайдаланышат. Ал эми бизде күй ойнолот. Мен азыр силерге элдик күй күкүктү кыскача айтып бермекмин. Ошентип эки элдин органикалык аймактагы өз ара тажрыйба алмашуусу, каада салт, үрп-адат жана байыркы элдик майрамдардын даңазалууга арналган иш-чара менен жыйынтыкталды. 3 жылдан бери ушу органикалык аймактарда баягы эл аралык иш пландар өтүп атат. Мына 3-чү жыл ушу чет мамлекеттен делегациялар келип, биздин ушул органикалык аймактардын баягы опыт практикасын, кандай иштер жүрүп атат, органикалык айыл чарбасы кайсы деңгээлге келип калды, органикалык аймак модели деген эмне деп ошого кызыгып келишип биз менен
баягы тажрыйба алмашканды келишип жатышат. Быйыл мына Тажикстандан атайын делегация келип, бул биздин өнөктөштөр Тажикстанда иштешет. Анан ушул органикалык аймак моделин мындай угушуп, ошол жердеги баягы биздин ата-бабалардан келе жаткан, унутулуп бара жаткан традицияларды, ошондой эле ушул баягы жер шартын, жерди кайра иштетүү, малды кантип багуу, илгерки ата-бабалардан калган технологияларды дагы карашып, ошонун баарын органикалык айыл чарбасына байлап жатабыз да. Федерация президенти Искендер Айдыралиев органикалык аймак моделинде улуттук баалуулуктарды сактоо, каада салт жана маданиятты даңазалоо менен катар экологиялык таза азыктарды өндүрүп, туура тамактануу аракеттерин жайылтуу зарылчылыгын көздөйт. Азыркы тапта бул аймактар айыл чарба азыктарын өндүргөн дыйкандарга сертификат алуу маселесинин үстүндө иштөөдө. Быйылкы иш-чаранын өзгөчөлүгү былтыркы иш-чарага салыштырганда бул жерде ушул органикалык аймактарда органикалык фермерлерге сертификат маселеси чечилип калганда, мына биз 2 жылдан бери ушул органикалык аймактарда сертификат бере баштадык. Ошол сертификаттын негизинде Бишкекте болгон көргөзмө жарманкеде биздин органикалык фермерлер өздөрүнүн продукциясын Бишкек шаардын тургундарына тартуулап жатышат. Анан бул сертификат маселеси дагы биздин ушул органикалык аймак моделине ылайыктуу жана жаамат болуп, бири-бирине ишеним аркылуу кепилдик берип, анан ошол бири-бирин алдашпай, баягы химиялык заттарды колдонбой, башка дагы баягы ошол өсүмдүккө таасирин тийгизе турган көп баягы химиялык заттарды, технологияларды колдонбой, органикалык технология менен өстүрүп, бири-бирине ишеним көрсөтүп, анан чечим чыгарышып атат да. Бул фермердин мына ушул 19-жылдагы өндүргөн продукциясы бардык сапаты, органикалык технологиянын талаптары менен өстүрүлгөн продукция, муну органика деп сертификат берип, базарга чыгарып, элди алдабай тастыктап сатсак болот деген ошол система. Ошол системаны дагы биз иш жайт этелик деп бул тажиктер келишип атат. Анткени себеби эл аралык сертификат алыш Европадан же Америкадан бул деген өтө кыйын. Биринчиден акча каражат чоң сертификат алыш үчүн. Экинчиден алардын технологиясы, алардын талаптары дагы бөлөк да. Анан ошол сертификат бере турган мекеменин талаптарына жооп бере турган иштерди кылыш керек. Анан биз айтып атабыз, кыргыз моделинде кыргыздын өзүнүн сертификаты болуш керек. Кыргыздын өзүнүн технологиясы болуш керек. Кыргыздын өзүнүн баягы биз ата-бабалардан келе жаткан баалуулуктарыбыз бар. Эч кимди алдаган эмеспиз. Эч кимге жамандык каалаган эмеспиз. Ошонун негизинде ошол жанагы сертификат системасын кепилдик берүү менен сертификат берүү системасын иш жүзүнө киргизип атабыз да. Мындай сертификат маселеси 136 мамлекетте иш алып барат. Бирок ошол системаны биз кыргыздын нукура салттарына, баягы көз караштарына ылайыктап, ошол сертификат маселесин Кыргызстанга киргизди. Мындан сыркары, жогоруда белгилүү болгондой, кыргыз элине таандык комуз, кылгыяк, чопочор, ооз комуз, жыгач ооз комуздардан тышкары 20дай музыкалык асаптардын түрү бар. Алардын көпчүлүгү унутта калып, андан чыгарылган күүлөр жок болуп кеткен. Андыктан кыргыз элине таандык музыкалык асаптарды кайрадан алып чыгуу, күүлөрүн даңазалоо аракеттери да колго алынмакчы. Экинчиден, биз жанагы органикалык моделде мисалы окууларды жүргүзүш керек болуп атат да. Биздин муундарыбызды, келечек муундарды, ошол мектептин системасында билим программаларын кирип, бүгүнкү күндө жаратылышка кандай мамиле болуш керек. Биз өзүбүздүн ошол баягы таза заттарды кандай кылып өндүрүш керек. Ошол таза заттарды тамак ашка кандай кылып пайдаланыш керек. Мунун эмне пайдасы бар? Ден соолукка, анан келечегибизге деп ошол багытта дагы баягы иштелип чыккан программа бар эле. Биздин өнөктөштөр келип, ошол программалар боюнча бүгүн баягы мастер-класс көрсөтүштү. Ошол
Мектепте Талдыбулак органикалык аймактын орто мектебинде бүгүн 30га жакын мугалимдерди, башталгыч класстардын мугалимдерин, биологторду баарын чогултуп, ошол экологиялык, органикалык талаптарды, ошол программаларды мектептин окуу программасына кантип киргизип деп, ошонун баардыгын бүгүн мастер-класс өткөрүштү. Андан тышкары экинчи багыт мына биздин салттуу маданиятыбыз, кыргыздардын баягы ата-бабалардан келе жаткан инструменттери, маданиятыбыз, чоорчулардын чопо-чоор, комуз, ооз комуз, ошондой көп нерселерди алып келип, ошолор менен кандай иштерди жүргүзсөк болот. Баягы мектептин жаш балдарын ошол багытта кружокторду уюштуруп, баягы биздин ата-бабалардан калган ошол маданиятыбызды кандай кылып жандандырсак болот деген багытта да сабакка түштү. Мен азыр сураштырып көрсөм, аябай жакшы, кызыктуу өттү дейт. Мына ошол өнөктөштөрүбүз дагы бүгүнкү күндө айтып атат, биз эгерде ошондой ынтызар, мындай мамиле жасаса, биз ошол органикалык аймакта, мектептерде ошол сабактарды мындан ары дагы улантып, бир чоң иш кылып берсек, элге, журтка мындай салым кошсок, артыбыздагы жаш балдарды өстүрсөк, чоңойтсок деген ошондой максат менен. Ошон үчүн биздин органикалык аймак концепциясынын компоненттери акырындап ошол органикалык аймакка мындай практикалык жактан кирип атат. Бул баягы биздин экинчи кадамыбыз. Мен оюмча, эгерде биздин ушул органикалык аймакта жашаган фермерлерибиз, элдерибиз ошол компоненттерди кабыл алып, салт санаабызды, маданиятыбызды өркүндөтсөк, мен оюмча Кыргызстандын келечеги кең болот. Ошон үчүн ушул органикалык аймак модели мен оюмча керектүү модель болуп эсептелет. Таласка тажрыйба алмашуу багытына келген тажик туугандар экинчи күнү райондун Көпүрбазар айылында болушуп, алдыңкы жетишкендиктерден кабар алышты.